Чоңчу каналындагы суу аркылуу Аламүдүн районунда 8, Кемин районунда 1 чакан ГЭС аймакты электр жарыгы менен тейлейт. Келечекте дагы чакан ГЭСтердин санын көбөйтүү демилгеси көтөрүлүп, айрымдары курулуп ишке кирер алдында турат. 5 фидер бар, 5 ошол фидерлерге беребиз. Жалпысынан 200 ашык адам эмгектенет. Дүйнө жүзүндө элдин санынын өскөндүгү, өндүрүштүн көбөйгөндүгү, аба ырайынын кескин түрдө жылуулашына байланыштуу ири ГЭСтердеги суунун көлөмүн өз нугунда сактап калуу үчүн чакан ГЭСтерди курууга көңүл бурулууда. Кыргызстан боюнча 3000ден ашык кичи ГЭСтерди кура турган суулар бар. Жалал Абад облусунда эле Токтогул, Күрпсай, Ташкөмүр, Шамалдысай, Үч Коргон ГЭСтери, түндүктө болсо 4 чакан ГЭС ишке кирген. 9 ГЭСибиз бар. Анын ичинден общий кубаттуулугу 38,5 мегаватт түзөт бүгүнкү күндө. Ошо бирде основной бизде жана өнөр жай эмелерге, ишканаларга беребиз. Жаңы проекттер иштеп атат, жаңы ошо сторлор менен иштеп атабыз. Бүгүнкү күндө азыр Таласта Киров спусаткашында Балас Саруу ГЭСин уже куруп баштадык. Дүйнө жүзүндө элдин санынын өскөндүгү, өндүрүштүн көбөйгөндүгү, аба ырайынын кескин түрдө жылуулашына байланыштуу ири ГЭСтерде суунун көлөмүн өз нугунда сактап калуу үчүн чакан ГЭСтерди курууга көңүл бурулууда. Кыргызстан боюнча 3000ден ашык кичи ГЭСтерди кура турган суулар бар. Жалал Абад облусунда эле Токтогул, Күрпсай, Ташкөмүр, Шамалдысай, Үч Коргон ГЭСтери, түндүктө 4 чакан ГЭС бар. Чакан ГЭСтер бул жанагы жашыл экономикага кирет. Муну өнүктүрүш керек. Бизде мүмкүнчүлүктөр жакшы, анткени тоолуу районбуз да, тоолуу регионбуз. Булардын бөтөнчөлүгү баягы ошо жергиликтүү жерде инвесторлорду баягы активдештирип, экономиканы баягы активдештирип, анан ошол жергиликтүү жерде пайдалана турган электр энергияда баягы мындай бир узакка созулган чубалгыларын пайдаланбайт. Ушул жагынан бөтөнчөлүгү бар да. Учурда Кыргызстанда 42 мегаватт кубаттуулугу менен 13 чакан ГЭС иштейт. Алар жылына болжол менен 140,5 миллион киловатт саат электр энергиясын иштеп чыгарат. Жүргүзүлгөн изилдөөлөргө ылайык Кыргызстандагы кичи дарыялардын гидротехникалык потенциалы жалпы кубаттуулугу 178 мегаватт. Бул жылына орто эсеп менен 1 миллиард киловатт саат электр энергия иштеп чыгара турган 92 жаңы чакан ГЭСтерди курууга бардык жагынан мүмкүндүк берет. Бул багытта мамлекет башчысы да демилге көтөрүп, чакан электр энергиясын өндүрүү багыттарын кеңейтүүгө тапшырма берген. Элиза Нурматова, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.